Салам достор. Эртең менен туруу жеке мен үчүн, эртең менен эрте туруу жеке мен үчүн аябай кыйын. Кай бир адамдар үчүн эртең менен эрте туруу абдан эле оңой, керек болсо алардын организми кайсы бир саатта ойгонот. Алар эч кандай көйгөйсүз эле ордунан туруп кетишет. Буга чейинки канча жолу видео көрдүм, канчалаган тренингтерге катыштым жана ийгиликтин сыры эмнеде дегенде ошолордун бири эртең менен эрте туруу деген ой айтылат да. Бирок мен бул нерсеге кандайдыр бир деңгээлде дайыма ичимде бир каршылык болуп келчү, бирок бүгүнкү күндө мен ишенимдүү түрдө эле бул нерсеге каршымын деп айткым келет да. Анткени эртең менен эрте туруу ооба жакшы. Эртең менен эрте турган адамга Кудай өзүнүн рызкысын чачат деген сөз бар. Эртең менен эрте турган адамдын күнү узун болот, көп нерсеге жетишет деген ойлор бар да. Бирок эмнеге билесизби, ар бир адам индивидуалдуу жаратылган. Ар бир адамдын организми өзгөчө. Бир адамдыкына окшобойт. Билесиздерби, биздин бармак басымыбыз канча миллион адам болсо жер үстүндө, ошончо миллион бармак басымыбыз бар. Бири бирине окшобойт. Же болбосо кар жаап атканда көңүл буруп көрүңүз беле. Биздин эгер кара өңдөө кийим кийип калган болсок, кардын бүртүкчөлөрү түшкөндө карап көрсөң бири бирине окшобойт. Ошондо мен ушунчалык таң берген элем да. Жаратуучунун ушунчалык бир чыгармачылыгына. Анткени ошончо миллиарддаган сан жеткис түмөн бүртүкчөлөрдү түрдүү кылып жаратуу деген бул эмне деген бир керемет. Ошол сыяктуу эле биздин организмибиз дагы эч качан бири-бирибиздикине окшобойт жана бир адамга колдонгон рецепт экинчи адамга төп келе бербейт. Мисалы, мага психолог катары, мен психологмун жана мага келген кардарларга мен дайыма айтам: менин сиз үчүн даяр рецептим жок, анткени сиз өзгөчө жаратылгансыз. Менин жашоомо жардам берген рецепт сиздин жашооңузга эч качан туура келбейт. Сиздин жашоо рецептиңиз, өзүңүздүн рецептиңиз, өзүңүзгө ылайыктуу рецептиңиз өзүңүздүн ичиңизде. Аны ошол рецептти иштеп чыкканга мен жардам бере алам. Бирок мен сизге даяр жооп, даяр кеңеш бере албайм. Туура түшүнүш керек. Психологдун кеңеши деген сөз айкашы колдонулуп келет, бирок психолог эч качан даяр рецепт бербейт. Ал тек гана сиздин ичиңиздеги рецептти иштеп чыкканга жардам берет. Ошол сыяктуу эле муну мен эмнени айткым келип атат. Эртең менен эрте туруу да мен көптөгөн адамдарды билем, ушунчалык ушул нерсени чоң көйгөй кылып алып, мен эртең менен эрте тура албай атам, демек мен ийгиликке жетишпейм. Эгер мен эртең менен эрте тургуза албасам, өзүмдү мажбурлай албасам, анда мен эмне деген адаммын? Анда мен өзүмдү тургуза албасам, анда мен элди кантип тургузам? Деген ар кандай өзлөрүн жемелөөнү да угуп келем да. Бирок мен ошондой адамдарга айтат элем, билесизби? Мисалы, менин жеке жумушка болгон шыктуулугум, жумушка болгон дилгирлигим, менин бир ички толкундоом, ички ашып ташуум меники көбүнчө элдин баары уктаганда, менин балдарым уктаганда, үйдө тынчтык абалы болгондо, жолдошум уктаганда керек болсо жанында, ошондо менде баардык нерсе ойгонот. Башкача айтканда, мисалы, менин организмим, менин ички жан дүйнөм түнкүсүн ойгонот жана түнкүсүн ишке шыктуу болот. Мен түнкүсүн башкача айтканда жемиштүү, үзүрлүк иштей алам да. Керек болсо мен эртең менен туруп 5 күнүмдүк максатымдын бирөөсүн араң аткарганга жетишсем, мен 5өөнү түн ортосунда бүткөрүп кое алам. Анткени мен ошол учурда, менин организмим ошол учурда кыла алат. Ал эми кай бирөөлөрдүкү эртең менен дал эле менин түн ичинде организмим иштесе, алардыкы эртең менен ошондой иштейт. Тек гана айтарым, урматтуу биздин хоккейчинин достору, өзүңүздүн организмиңизди тыңшаңыз. Кайсыл учурда сиз ишке шыктуусуз, анализдеңиз, байкоо салыңыз. Албетте, бирок сиздин жумушуңуз башка адамдар менен тыгыз байланышта болсо, сиз күндүз иштешиңиз керек болсо, анда башка кеп. Бирок мен өзүмдүн жумушумдун графигин ошол өзүмдүн организмиме ылайыктап алгам да, акырындык менен. Мага көз каранды болгон жумуштарды, мен менен байланышкан жумуштарды албетте күндүзгүгө пландаштырам, бирок өтө эртең мененки койбойм, көбүнчө түшкө же түштөн кийинкиге жолугушууларды, ар кандай башка адамдар менен байланышуу иштерди кечке жукка коюп алам да. Ошондуктан акырындык менен сиз өзүңүздүн иш графигиңизди, жашоо стилиңизди, жашоо образыңызды, эгер албетте балдарыңыз чоңоюп калган болсо, мектепке алып барыш, бала бакчага алып барыш керек болуп калган болсо, анда башка кеп. Бирок кыскасы өзүңүзгө ылайыкташтырыңыз жана кайсы убакыт
убакытта сиз көбүрөөк жемиш бере ала турган болсоңуз, көбүрөөк майнаттуу иштей ала турган болсоңуз, анда ошол нерсеге ыкташыңыз демекчимин, сизге ийгилик.